долбоорго катышуу менен ишкердүүлүк эмне экендигин билдик да. Ишкердүүлүктү нөлдөн баштап бул аракет долбоорунун алкагында биз бала бакча ачуу ишин ишке ашырдык деп айта алам. Айданек деген ат менен бала бакча ачтык. Бул Бишкек шаарынын Агордо 2 конушунда жайгашкан. Кандай болор экен, бала бакча ачкандар деле жабылып калып атат деген ой менен баштадык эле. Бирок ушул бизди жаңы бала төрөлүп, кадам шилтеп, анан өйдө басып, анан чоңоюп кетет го. Ошол сыяктуу жетелеп келаткан өмдө болду бизди окутуп аткан, бизде ушул аракет программасын алканда окутуп аткан биздин тренерлер, уюштуруучулар. Бир эле бала бакча менен чектелип калбастан, биз эми андан аркы ишибизди улантып, билим берүү борборун ачсакпы деген да ойго келип атабыз. Ошо конуштан эле мугалимдер бар экен, жаш мугалимдер, билимби туруп жумуш таппай аткан айымдар бар экен. Ошолор дагы аябай кызыктар болуп атышат. Ушундай эле айымдар көбөйө берсе, аракет кылса, сөзсүз түрдө өз жемишин берет дагы, жашообузду томдоо алууга шарт түзүлөт деп ойлойм. Мынакей аракет программасынын алкагында биздин учредитель Алтынкыз Байтибекова эже экөөбүз ушул садикти, Айданек садигин ачтык элек. 1 жыл болоюн деп калыпты. Ушу 1 жылдын ичинде ушу конкурстун негизинде Атыркул эжебиз конкурсту жеңип алган үчүн ушул каттарды алды. Чоң рахмат аракет программасына. Биз буюрса мындан да жакшы иштейбиз, мындан да жакшы иштерди алып барабыз деген оюбуз бар. Чоң рахмат. Еще вот такие матрасы. Матрас келди. Матрастар келди. Их 20 штук. Саламатсыңарбы? Ушундай столдор келди. Столдар менен, стульчиктер менен. И мондай машинка келди. Вот такой ковер. Ковер 6×3. Такой стеллаж. И принтер. Принтер. Бишкек шаарындагы Агордо конушу ТЦ2 деген аймакта жакын турган Агордо 3 конушу бар мындай. Агордо 3 жаңы конушу. Ушу жаңы конушка өтө муктаждыкка иштегенде кенже курактагы балдарга билим берүү экен. Ошондуктан мына монтип биз Айданек деген бала бакчаны ачып атабыз буюрса. Ана бул жакта 1-этажында Нур билим окуу борбору бар. Бул болсо балдарга мектепке даярдоо, шаар окуу, үй тапшырмасын аткаруу деген сыяктуу жакшы билим берип аракет кылып аткан мугалимдерибиз бар. Мынакей ушул аймакта жайгашканбыз. Мынакей жаңыдан эми ушул 2024-жылдын ушул 16-сентябрында ачылып баштайт деп турабыз. Бүгүн болсо 9-сентябрь азыр. Кандай иш жагы, кандай эмне аракет болуп атат көрсөтөйүн. Мынтип киребиз дарбазада. Киргенде мынакей мындай. Ишиги бул эми короосуна болсо жаңы эле биз башкалардан сураштырып отуруп
Ондай бала бакчага керектүү, балдарга керектүү буюм тайымдарды, мебелдерди Ажастан алып келдик. Колдонулган болсо дагы бизге баш жагын ишти баштап кетүүгө жардам болот. Ошондуктан мынтип кыздар жардам берип атышат, жууп таратышат. Иш илгери кыздар жакшыбы иштериңер? Эмне өзүң көтөргөн атасың жапарса? Мына бала бакчанын методиси биякта. Эмне кылыш керек? Мына мындай балдар ойной турган орундуктар бар. Мынаки. Ушундай селкинчек, Ажастан кичинеден чогултуп кеткенден аракет кылып атабыз биякта. Мына тиякта баннерлер бар, алар коюлат. Ошентип алгачкы биздин алгачкы иш кадамы. Мына эме бала бакчабыздын бөлмөлөрү ремонт болуп бүттү. Эми уборкабыз башталды. Биздин кызматкерлер биякта жууп тазалап. Тебе не раз еще вернется, и тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.